Биз турган Жалал Абад шаарындагы Шопоков көчөсү кеңейтилип, жаңыдан асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Анда жол жээгинде курулган мыйзамсыз курулуштар дагы буздурулууда. Аталган жолдун узундугу 1 чакырым 167 метрди түзөт. Дүйшөнкул Шопоков көчөсү Жалал Абад шаарынын негизги дээлген көчөлөрүнүн бири. Аны кеңейтүү иштери ушул жылдын апрель айында башталган. Анда курулушка тоскоолдук жараткан. Тагыраагы тротуарга туура келген 3 курулуш бузулууда. Алардын экөөсү мыйзамсыз салынган чаккан объекттер. Тротуарга туура келген 3 курулуш бузулган бизде жалпысынан. Анын ичинен 1 курулуш муниципалдык менчик башкармалыгында ижарада турган. Ижара келишимдин 4-1 пунктун алайык. Шаар үчүн керек болгон учурда бошотулат деген пункт бар. Ошого ылайык тийиштүү эскертүүлөр берилип, бошотулду. Ал эми 2 курулуш мыйзамсыз чыккан. 2 курулушка дагы тийиштүү эскертүүлөр берилип, бүгүнкү күндө мына аягына чыгайын деп калды. Мыйзамсыз курулуш дегенде алар эмнелерди куруп алган да? Мына уруксаты жок, ошого мындай навестерди ушундай чыгып куруп алышкан да өз алдынчачы. Дегенменен биз бузулушу керек болгон объекттин биринде иш процесси жүрбөй жатканына күбө болдук. Саат дээрлик чак түшкө жакындап калган. Мындай көрүнүштө албетте жол курулуш иштерин кечеңдетет. Бул абалга бүгүн эртең чекит коюлаарын айтышты. Курулуш ушул 1-2 күндүн ичинде буюрса чыгып кеткен курулуштар боюнча аягына чыгат болду. Ушул тапта жолдун курулушунун дээрлик 60-70% аяктап калды. Алдыда көчөнүн эки тарабына тротуар куруу, жарыктандыруу жана көрктөндүрүү иштери да жүргүзүлөт. Ал үчүн шаар казынасынан 42 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Ушул эле учурда Барпы-Сейил көчөсүндө 450 метр жол да кеңейтилип жатат. Ал үчүн жолго жакын 56 үй бүлөнүн тосмолору, короолору буздурулду. Аларга жергиликтүү казынадан 24 миллион сом компенсация төлөнүп берилди. Аталган көчө 20 метрге кеңейтилип, тротуар, жарыктандыруу, темир бетон, арык куруу жумуштары жүргүзүлөт. Ал эми жолдун унаалар жүрүүчү негизги бөлүгү 8 метрден 12 метрге кеңейтилип жатат. Барпы-Сейил көчөсү 450 метр узундукта, жалпы суммасы 29 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул жолду билесиздер, өзү таардыгына байланыштуу кеңейтүү жагын биз колго алып планга киргизгенбиз. Быйылкы жылы толук түрдө бүтүп калат. Ал жердеги жашоочулардын мүлктөрүн сатып алуудагы бир топ тоскоолдуктарга жаратты десек болот. Ошо менен дагы убакыты кичине чоюлуп атат да. Азыркы курулуп жаткан курулуштар бардыгы жыл аягына чейин бүтөт. Мунун жеке өзүмүн көзөмөлүндө. Ошо менен биргеликте биз баштаган ишке тоскоолдук кылган мурун мыйзамсыз берилип кеткен жерлердин бардыгын шаардын эсебине кайтаруу дагы мындай тоскоолдук жаралып атат. Бирок ага карабастан биз бардыгын мыйзам чегинде карап, шаар үчүн керектүү курулуштарды буздуруп алдыктабыз. Мындан сырткары калаада ички жолдордо да асфальт төшөө, тротуар куруу иштери жүрүүдө. Быйылкы жылда шаар ичинде жалпы 37 мыйзамсыз курулуштар шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан бузулуп алынган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.